Жума намазга кечигип парыздын экинчи рекетинде келип кошулса, хутбаны да укпаса, жума намазы өтөбү? Өтөт. Имам салам бергенге чейин эле үлгүрсөңүз өтөт. Имам салам берип койсо, анда бүттү. Албетте жуманын фазилети бар. Жума башталаарда эле эки периште пайгамбарыбыз айткан, мечиттин эшигинде турат экен дагы, өздөрүнүн дептерин алып, ким биринчи келди, ошого соопту көбүрөөк чыксат экен. Биринчи келгенге төөнү курбандык чалгандын сообу, экинчи келгенге уйдуку, үчүнчүсү кой, эчки, төртүнчүсү тоок, анан кийин жумуртка депчи. Кээ бир аалымдар жумуртканы да курбандык чалса болот деп ушул жерден далил кылып атат. Курбан айттагы курбандык ал бөлөк. Бул соопту эле айтып атат бул. Ушу курбандык чалгандын сообу деп. Замыкать этип атат окшойт нече. Түшүнүктүбү? Анан азан айтылганда периштелер дагы эми ошо хутбаны угуш үчүн сооп дептерлерин жабат экен дагы, отуруп алар да кулак салып калат экен. Ошон үчүн ошого чейин үлгүрүп калыш керек.